Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгін 2017 жылы чыгып болгон окуядан алынган таксинин айдоочусу аттуу тасманы көрөбүз. Түштүк Кореядагы адлетсиз бийлик өз элин өлтүрө баштап бул тууралуу жазам деп кабарчылар келип, алардын бирине жөнөкөй эле таксинин айдоочусу жардам бере баштайт. Анда эмесе болгон окуядан алынган тасмаларды жакшы көргөн көрүүчүлөрүбүз көрүүгө даяр болуп калсаңыздар баштай берели. О боже! Пайгамбарыбыз хадисинде араңардан эң мыктыңар өз үй-бүлөсүнө жакшы мамиле кылганыңар деп айткан. Андыктан мырзалар көчөдө өзүбүздү өзүнчө эле джентльмен сезип башкаларга жакшы көрүнбөй, эң биринчи ата-энебизге, аял бала чакабызга, деги эле үйдөгү бир туугандарыбызга мамиленин мыктысын жасайлы. Эмнеден баштоону билбей жатсаңыз, мен сизге оп-оңой жолун айтып берейин. Москва жергесинде көп жылдан бери гүл сатуу менен алектенип, кардарларынын ыраазычылыгын алып өз ишине так жүргөн Руслан деген байкебиз бар. Ошондуктан Москвада жүргөн бир туугандарыбыз көптөн бери үй-бүлө мүчөңүзгө гүл алып берүүнү унутуп, алардын көңүлүн көтөрүп эсиңизден чыгып калган болсо, Руслан байкенин байланыш сандарын сөзсүз жазыңыз. Анткени сиз жумушуңуздан бошобой жаткан болсоңуз дагы коңгуроо кылып каалаган күлүңүздү тандап, Москва жана Подмосковье боюнча кандай даректи айтпаңыз жеткирип беришет. Андыктан бизди Москвада көрүп жаткан мырзалар бул сөздөрдү кулагыңызга күмүш сырга кылып, жаныңызда жүргөн апаңызды, келинчегиңизди же болбосо эже карындашыңызды кубандырып ар дайым гүл алып бере жүрүңүз. 1980 жылдары Түштүк Кореяны диктатура менен 18 жыл башкарган Пак Чон Хи бийликтен кетип, анын ордуна генерал Чон Духван бийликке келет. Бирок эл күткөн демократия орун албай эле мурдагыдай эле бийлик бир адамга иштей баштайт. 1980 жылдын май айы Сеул шаарында быйтыйган жашыл түстөгү унаасы менен такси кылып жүргөн Ким Ман Сопту көрөбүз. Бул адамдын аялы өтүп кетип, кичинекей кызын өзү тарбиялап чоңойтуп, такси кызматы менен акча таап араңдан эле жанын багып жүрүшкөн. Бирок акыркы күндөрү шаарда пикетке чыккандар көбөйүп, такси кызматында тоскоолдук жаралып, унаалардын тыгындары пайда болуп, Кимдин ар дайым жини келе берчү. Анткени ал бийлик тарапта эмне болуп жатат башында эле оорутпай пикетке чыккандарды жаман көрүп, башкысы жумушунда көбүрөөк акча табууну гана көздөп жүргөн. Ал жумуштан кийин кечинде үйүнө келип, кичинекей кызы менен учурашып, аны менен тамактанып, бирок каарманыбыз жашаган жер анын үйү эмес, ижарага алган батир экен. Ал акыркы 4 айдан бери ижаранын төрөй электигинен үйдүн кожоекеси аны чыгарууну көздөй баштайт. Ошол эле жылдын 19 майы Япониянын борбор шаары Токиону көрөбүз. Бул жерде Европадан келип иштеп жүргөн кабарчы Юрген Хинцпетер өзүнүн кесиптештери менен жолугуп, сыртка билинбегени менен Түштүк Кореяда абал оорлошо баштагандыгын сүйлөшүп калышат. Көрсө кээ бир кабарчыларга Түштүк Кореяда студенттердин көтөрүлүшү өлүмгө чейин барып жаткандыгы билине баштаптыр. Анда Юрген дароо эле көп ойлонбой Сеулга учуп жөнөп, өлкөгө кириш үчүн өзүн кабарчы эмес, христиан динин тараткан миссионер катары көрсөтүп коет. Ал дароо эле тааныштарынын бирине жолукса, маселенин эң оору Кванжу деген шаарда болуп жатат. Бирок ал жака аскердик абал киргизип койгондуктан маалыматтын чыгышы кыйын болуп, көп маалымат элге жетпей жаткандай. Бирок студенттердин көтөрүлүшүнүн очогу ошол жакта болуп жатат деген маалыматын берет. Бул убакта каарманыбыз кесиптештери менен тамактанып отуруп, такси айдоочуларынын биринен сүйлөп жаткандыгын угуп калат. Ал мактанып, мен бир чет элдик кардар таптым, ал 100 000 вон төлөп бергенге даяр экен. Болгону Кванжуга барып кечке чейин келип калыш керек болот. Буйруса кушту кармадымго деп жатса, муну угуп калган каарманыбыз унаасына жөнөп, аны айдап эле ичинен жылмыңдап сүйлөп бара жаткандыгын көрөбүз. Көрсө Ким жанагы 100 000 кардарды өзүнө алып алууну чечиптир. Ал ичинен сүйүнүп, мен 100 000 алсам үйдүн кожоекесине барам дагы акча менен бетине бир чаап, кана эми мени батирден чыгарып көрчү деп өзүмдү көрсөтөм. Болуп кетет деген ушукенде деп эле кубанган бойдон бара берет. Я знаю английский. Don't worry. Я мистер Ким. Каарманыбыз буга чейин айдоочудан угуп калган дарекке барып дароо эле кардарды таап, мен англис тилди жакшы билем деп эле алдап сулап унаасына олтургуза баштайт. Көрсө бул жанагы кабарчы Юрген экен. Бул Бишкек ош каттаган таксинин айдоочулары эле алдай берет десе, корейликтер деле калышпайт турбайбы? Ким кабарчыны оңой эле алдап унаасына олтургузуп алып жөнөп кетишип, Кванжуда чындыгында эмне болуп жаткандыгын билбегендиктен бат эле келебиз го деп жыргап кунап кете берет. Ал 100 000 элестеткен сайын жүрөгү кубанычка толуп, бирок англис тилди кыйратып билбегендиктен Юргендин сөздөрүнө жооп бере албай, эптеп кыймылдарын кошуп түшүндүргөнгө аракет кылып жатты. Көрсө Кванжу Сеулдан өтө деле алыс эмес жерде жайгашыптыр. Алар бир канча убакыттан кийин эле Кванжуга жетип барышы, бирок жолдун тосук экендигин көрүп, Ким эч нерсени түшүнбөй эле жоокерлер жок болгондуктан өтүп кете берет. Бирок бир кезде аскерлер техникасы менен тургандыгын көрүп, андан нары өтө албастыгын түшүнүп, арткага кайтып, кайрадан Сеулга бара жатса, Юрген аны токтотуп, сен мени Кванжуга алып барбасаң, мен сенин акчаңды бербеймин. Биз коңгуроо кылганда бардыгын түшүндүрдүк эле го. Кванжуга бармайынча бир тыйын албайсың десе, каарманыбыз эмне кылышын билбей көп ойлонуп, эми ушунча күйүүчү майым кетти, арткага кайтпай эле коеюн деп Кванжуга башка жолдор менен кирүүнүн жолун издеп баштайт. Ал тыйкандардын биринен сурап, Кванжуга бара турган башка жол бар экендигин билип, таш жол экендигине карабай бара жатып, бирок ал жактан эле аскерлердин тосуп тургандыгын көрөт. Анда Ким унаадан түшө калып эле, мен Европадан келген өтө чоң ишкерди алып бара жатам. Бул адам Кванжуда өзүнө керектүү документтерин унутуп калыптыр. Азыр аэропортко барып документтерди алып калгандыктан учагы дагы кетип калды. Эми ал документтерди алып келбесек болбойт. Биз эми чет элден келгендерге жакшы мамиле кылышыбыз керек да, алар биз жөнүндө жакшы ойлонуп калсынчы. Булар биздин коногубуз да, өткөрбөсөңүз болбойт деп эле жанагы жооп
жоокерди алдап соолап өтүп кетишет. Бирок өткөндөн кийин каарманыбыз дароо эле унаасын токтотуп, эми мага акчанын жарымын бергиниң. Болбосо ордумдан жылбаймын деп 50 000 вонду дароо алып, мына эми кетсек болот деп сапарын улайт. Да что же здесь происходит? Отменить военную реформу. Алар Кванжуга кирип абалдын такыр башкача экендигин көрүшүп, бирок бул тууралуу маалымат сыртка чыкпай жаткандыгын байкап, унаанын үстүндө бара жаткан бир топ студентке жолугушат. Алардын арасында Джессик деген бала англисче сүйлөгөндү билет эле. Ал унаадан түшүп Юргендин кабарчы экендигин билип бардыгы кубанышып, анан дагы каарманыбызга кабарчыны бул жака алып келгениңе рахмат деп ыраазычылыгын билдиришет. Бир кезде кабарчы мен силер менен барайын деп студенттердин унаасына чыгып алып, каарманыбыз болсо мен артыңардан айдаймын деп ээрчип жөнөйт. Бул убакта Юрген видео камерасын алып алып болуп жаткан окуянын бардыгын тарта баштаган. Ким болсо алардын артынан айдамыш болуп эле бир кезде унаасын бурат, дагы артты көздөп эле тайып жөнөйт. Ал 50 000 вон деле жетет. Андан көрө Сеулга кетип калайын деп кайрадан бара жатып карыган кемпирди көрүп, анын кыйналып калгандыгын байкап унаасына салып алып ооруканага алып жөнөйт. Көрсө бул аялдын дагы балдарынын бири студент экен. Студенттер бул жерде болуп жаткан көтөрүлүштүн жоон тобун түзгөндүктөн ал аял баласын издеп жөнөп, эч жерден таппай акырында гана ооруканага барып таап алат. Бир кезде ал жерге Юрген менен Джессик дагы келип калган экен. Алар дароо эле каарманыбызды тилдеп баштап, биз сени шаарда тегеренип такыр эле таппай койдук. Сенин унааңда менин камерама тиешелүү шаймандар бар эле. Аларды таштабай качып кетейин дедимби деп бардыгы эле каарманыбызды жаман көрүп, ал өзүн өзү актап, мен болгону жанагы эжеге жардам берип жүрдүм деп шылтоолорун айта берет. Кантсе да алар кайрадан унаасына олтуруп алып, бул жолу котормочу Джессикти дагы алып алып, бир кезде Джессик ал жердеги жагдайды түшүндүрүп, жоокерлер бизди аябыз сабап, кээ бирлерин өлтүрүүгө чейин барып жатышат. Биздин каалообуз болгону демократия, бийликтегилер болсо диктатурадан башка эчтеке кылышкан жок. Биз аларды токтотушубуз керексе, каарманыбыз Джессиктин сөзүнө маани деле бергиси келбей, жөн эле жашай берип, эсиңерби эмнеге эле көтөрүлүшкө чыгып жатасыңар? Өзүңөрдү өзүңөр жөн эле кыйнай бересиңерби деп болуп жаткан абалды толук түшүнбөй жаткандыгы сезилет. Не подчиняйтесь властям! Вышвырнем солдат из нашего города! Ошентип каармандарыбыз шаардын башкы аянтына барып, ал жерден топтолгон көптөгөн адамдарды көрүшүп, алар кабарчынын келгенине кубанышып, тамак аштарын бөлүшүп жатышты. Каармандарыбыз бийиктиктен тарта алды ва имараттын үстүнө чыгып, ал жактан башка кабарчыга жолугуп, ал адам Юргендин Кванжуга кире алгандыгына таң калып, силер бул жакта абайлагыла. Анткени бийликтегилер силердин кабарчы экениңерди билип калса, артыңардан түшүшү мүмкүн. Жаныңда жүргөндөрдү дагы жөн койбойт деп эскертип, көтөрүлүшчүлөрдү тартып жаткан мезгилде эле ызы чуу башталат. Көрсө ал жерге келген жоокерлер көздөн жаш агызуучу түтүндөрү менен аткылашып, пикетке чыккан адамдарды аял эркегине жаш карысына карабай эле сабай башташат. Юрген болсо бул нерсенин бардыгын тасмага түшүрүп, андан соң ылдыйга түшөлү деп, ылдыйга түшүп дагы эле окуя болуп жаткан жерден тарта баштайт. Мындай абалга түшөм деп ойлобогон ким аны кеттик деп тарткылай баштап, көтөрүлүшчүлөрдүн арасында жүргөн бийликчил адамдар Юргендин тасмага алып жаткандыгын байкап калат. Бирок кандай болбосун каармандарыбыз унаасына жетип качып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул убакта кечкирип кеткендиктен ким эми Сеулга кетели десе, Юрген макулдугун берип, алар Джессикти түшүргөндөн кийин кимдин унаасы жүрбөй калат. Анда каармандарыбыз эми эмне кылабыз деп эле туруп калса, ал жерге жергиликтүү таксинин айдоочулары келип жардам көрсөтүшүп, унаасын оңдогонго аракет кылып, бирок бүгүн оңдолбостугун айтып түшүндүрө башташат. Жергиликтүү таксинин айдоочулары өздөрүнүн унаасындагы тетиктерди салып беребиз деп сунушташып, бирок эртең менен гана кете аласыңар десе, каарманыбыз жалгыз калган кызын эстеп кабатыр ала баштайт. Юрген Хитцпетер, корреспондент немецкого телевидения по азиатскому региону. Бул учурда бийликчилер дагы жөнө турушпай кабарчы жөнүндө маалымат табышып, аны кармоонун көздөй башташат. Каармандарыбыз болсо жергиликтүү ТХСУ деген такси айдоочунун үйүндө калышып, ал жерде тамактангандан кийин сыналгыны жандырса, сыналгыда такыр эле тескери маалымат беришип, көтөрүлүшчүлөр чыгып жоокерлерге кол салышты. Жоокерлердин арасынан 5 адам өлдү. Бул нерсенин бардыгын студенттер баштады деп элди кайрадан жамандап жаткандыгын көрүшөт. Бул убакта жанагы буга чейин каармандарыбызга жолуккан кабарчы бардык нерсени гезитке ачык айрым жазып, сүрөттөрү менен далилдерди чыгара баштап, бирок аны кайрадан эле бийликчилер келип токтотуп калып, гезиттер ишканадан чыгып эле бардык нерсени жаап салышат. Каармандарыбыз бир канча убакытка болуп жаткан нерсени унутуп, жакшы маанайда сүйлөшүп калышкан кезде, алыстан даңкылдаган үндөр угулуп, имараттын өрттөнүп жаткандыгын көрүп калышат. Көрсө сыналгынын антенналары жайгашкан жерди өрттөп жиберишиптир. Бул нерсени көргөндөрдүн бардыгы ошол тарапка чуркап, каармандарыбыз дагы барып тасмага алышып, камерасын көтөрүп турган жерден ал жерге келген бийликчилер байкап калышат. Берегитесь! Это солдаты! Солдаты в штатском! Жоокерлерди биринчи Джессик байкап калып, каармандарыбызды алып качып жөнөп, бирок Джессик артта калып кетип, жоокерлердин башчысына кармалып калат. Бул убакта Юрген менен Ким бекинип калган эле. Анда жанагы адам Джессиктин башына тапанча такап бекингендерди коркутуп, силер камераңарды бербесеңер, мен бул балакайды өлтүрүп саламын. Оңго чейин санаймын батыраак болгула десе, Джессик уруксат берсеңиз мен которуп берейин деп айтып, англисче сүйлөп, тескерисинче Юргенге кайрылып, бул жерден батыраак кетиңиз, дүйнөгө бизде эмне болуп жаткандыгын көрсөтүңүз деп суранат. Ошентип качып бара жаткан каармандарыбыз бир кезде тапанчанын атылганын угушат.
Кантседа эки каарманыбыз качып бара жатышып бири-биринен адашып кетишип, ким бир малда токтоп калып, ал жерде жоокерлер топтолуп алып адамдарды коркутуп сабап жаткандыгын көрөт. Ошол маалда эле артынан жоокерлердин башчысы келип аны кармап алды. Ал дароо эле кимди уртукмок алып, сен биздин душманыбызсың. Өлкөбүздүн тынчтыгын ошол кабарчынын акчасы үчүн сатып жибердиңби? Мен сени азыр жок кылам деп эле муунта баштаган кезде артынан Юрген келип жоокерлердин башчысын уктата чабат. Ошентип алар кайрадан Тхесунун үйүнө барып эс алып олтуруп калышып, көргөн көзүнө ишенбеген ким эмне кылышын билбей эртең менен туруп унаасына барса анын унаасын оңдоп коюшуптур. Ал анда Юргенди таштап коюп эле качып кетүүнү чечет. Бирок анын астынан Тхесу чыгып, сенин унааңдын сан белгилери Сеулдук экендигин билишет. Ошондуктан сени жоокерлер кармап албасын, менин сан белгилеримди орнотуп ал. Анан дагы Юрген сенин кеткендигиңди түшүнүп акчасын берип жиберди. Эми сага ак жол каалаймын, дагы көрүшүп каларбыз деп эле көзүнөн жаш агып каарманыбызды узатып жиберет. Анда Ким биринчи эле Кванжудан алыс эмес Сунчхон шаарына барып, ал жакта жашоо кадимкидей эле агым менен жүрүп, эч ким Кванжуда болуп аткан жөнүндө маалымат билишпей, сыналгы жана кезитте болуп жаткан тескери маалыматтарды угуп эле ишенип олтургандыгын түшүнөт. Ошондо гана каарманыбыз абалдын өтө оор экендигин түшүнүп, кызына коңгуроо кылып, анын аман-эсен экендигин билип, бир чечимге келип, кайрадан эле Кванжуга кайтат. Анткени ал жанагы кабарчыны Кванжудан алып чыгып кетип, ал маалыматын жайганда гана бардык кореялыктар эмне болуп жаткандыгын түшүнмөк. Каарманыбыз биринчи эле Тхесунукуна барып, бирок ал жактан издегенин таппай, андан соң ооруканага барып, ал жактан ар кандай жараат алгандарды жана Тхесунун ыйлап олтургандыгын көрөт. Көрсө буга чейинки котормочу болуп жүргөн жаш бала Джессиктин өлүмүн табышыптыр. Анда Ким Юргенге келип, сен баштаган нерсеңди аягына чыккының, мен сага жардам берем. Бул жердегилердин бардыгын тасмага ал, андан соң мен сени аэропортко жеткирем. Бүткүлдүүнө Кванжудагы болуп жаткан нерсени көрүш керек деп Юргенге күч кубат берип, ал ордунан туруп камерасын жандырып максатына өтөт. Көрсө бул убакта шаардын башкы аянтында өтө катуу атыш башталыптыр. Анда өлкө башчысы Чондухван пикетке чыккандарды толугу менен жок кылайын деп аскерлерине буйругун берип, эч кандай курал жарагы жок эле көтөрүлүшкө чыккандарды чекеден эле аткылап өлтүрө башташат. Лөлүдөн баатыр чыкса өз элин чабат дегендей буйрутман алган жоокерлер аткыла баштап, чекедегилер жарадарларды куткарайын десе да аларга мүмкүнчүлүк бербей жатышты. Болуп жаткан окуянын бардыгын Юрген тасмага алып, ал жердегилер айласы кетип эмне кылышын билбей, каармандарыбызга кайрылып, силер эми бул жерден батыраак кетпесеңер болбойт. Булар силерди дагы өлтүрүп койсо такыр маалымат чыкпай калышы толук ыктымал. Ошондуктан шашкылгыла деп каарманыбыз унаасына олтуруп алып, Юргенди алып качып жөнөйт. Бирок алдыда дагы деле чоң маселе бар болчу. Көрсө буга чейин эле Кванжудан чыга турган жолдогу турган аскерлерге буйрук келип, Сеулдун сан белгилери тагылган такси болсо өткөрүп өгүлө. Ал унаада чыккынчылар бар деп жеткирип койшуптур. Бирок биз билгендей каарманыбыз буга чейин эле унаасынын сан белгилерин алмаштырып койгон болчу. Кандай болсо дагы аларды аскерлер токтотуп унаасын текшере башташып, жоокерлердин бири унаада бекитилген Сеулдун сан белгилерин көрүп калат. Это не репортер. Такси не сеульское. Пропустить. Бирок ал жоокер эмнегидир жанындагыларга бул тууралуу айтпай, аман-эсен каармандарыбызды өткөрүп жиберет. Сыягы алдагы башчылар адамдарга жасап жаткан мыкаачылыгынан чарчаган окшойт. Бирок бул убакта Сеулдун аэропортуна Кванжудан коңгуроо келип, Юрген деген адам уча турган болсо кармагыла деп буйрук беришет. Анда каармандарыбыз кыйтырлык кылып Юрген эртеңки күнгө билет алып, бирок ал күндү күтпөй эле дагы бир билет алып, ошол замат учуп кетүүнү чечет. Ал кетээрден алдын Кимге кайрылып, сен мага аты жөнүңдү жана байланыш сандарыңды жазып бергениң. Мен бул тасмаларды жаңылыкка чыгаргандан кийин кайтып келип сага сөзсүз жолугамын. Анткени сенин унааңдагы талкаланды, мен чыгымдарды төлөп беришим керек. Мага өзүң жөнүндө маалымат бер деп каарманыбызга аты жөнүн жана байланыш сандарын жазып берип, кучакташып коштошуп Юрген Японияга учуп кетет. Бул убакта Кимдин кызы үйүнө киргиси келбей атасын жолго чыгып күтүп, анын келишинен үмүтүн үзбөй олтурган кезде каарманыбыз үйүнө барып кызын кучактап ыйлап жиберди. Ошентип арадан көп күн өтпөй эле Юргендин тасмалары сыналга чыгып, ал бүткүл дүйнөгө тарап, Кореянын өз эли билбей жаткан окуяларды дээрлик бүткүл дүйнө биле баштайт. Эң кызыгы, Юрген кайрадан Кореяга келип, жанагы байланыш санды жана каарманыбыздын аты жөнүн таппай коет. Көрсө ал өзү жөнүндө эч кандай маалыматтын чыгуусун каалабай ката эле нерселерди жазып берип коюптур. Ошентип бул окуялардан кийин көп жыл өтүп 2003-жылы Юрген Корея тарабынан сыйлыкка ээ болуп, ал жерде элдин алдына чыгып, менин бул кылган ишиме көпчүлүк кореялыктар аябай түрткү болду. Бирок алардын арасынан эң эле көп жардам берген таксинин айдоочусу эле. Мен болсо аны ушул убакка чейин таппай жүрөм, сени сагындым досум деген сөздөрүн айтат. Биз мындан соң арадан канча жыл өтсө дагы каарманыбыз такси иши менен алектенип, гезиттен Юргендин сүрөтүн көрүп калгандыгын көрөбүз. Тасманын аягында чыныгы жашоодогу Юрген дагы деле таксинин айдоочусун издеп жүргөндүгүн айтып, бирок аны өмүрүнүн аягына чейин таппай 2016-жылы өтүп кеткендиги айтылат. Кызыгы 80-жылдары болгон окуялар дүйнөгө таралгандыгы менен ошол мезгилдеги президент эч кандай жоопко тартылбай, 96-жылы гана аны өлүм жазасына тартышып, бирок кандайдыр бир себеп менен кайрадан эле кечирилип кетет. Бул тасма 2017-жылы жарык көрүп, ошол мезгилдеги өлкөнүн президенти болуп турган ушундай жаман окуянын себепкери болгон Чондухван 2021-жылы бул дүйнө менен кош айтышат. Достор, ушуну менен бүгүнкү
бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып сөзсүз оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, ар дайым эли жерибиздин патриоту болуп жүрөлү.